Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин Doğru Үнү программабызга улуу акын, поэзиянын султаны аталган Омар Султановдун мына жарык дүнүйдөн кош айышканына туура 1 жыл өттү. Жыл айланып кетти мезгил, карасаң, көрдүңөрбү арттагандай из калган, мезгилинде доордун үнүн сапырып, Пегас минген караанынан чаң чыккан, акын эле ааламга тең татыган, ырларынан айыл куруп шаар курган, бул дүйнөгө жылдыз чачып бийикке, ырларынан өчпөгөн от бере алган, омор эле омөрөңдүү ырлары, күүлөп учуп булут чапчып канаты, күйүп жанган октой болуп элестейт китебинде ар бир сабы барагы. Акын өттү өрттөчүрө караган, ой каймагын калбып алып төгүлгөн, жалындаган барагында акындын, аны менен ар күн сайын бир жүрөм. Акын ыры, тамчылары турмуштун, жүрөгүңө чача билген учкунун, оморага тоодай аскадай тиреп турган поэзия бурчуңун. Жыл айланып кетти мезгил, карасаң, көрдүңөрбү арттагандай из калган, кылым дорун кыяпат жок сапырып, Пегас минген караанынан чаң чыккан. Омар Султанов мына ушундай акын эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Омар Султанов жөнүндө биздин Doğru Үнү программабызда анын тирүү кезинде тартылган архивдик материалдарыбыз бар. Эмесе сиздер менен бирдикте көрсөк. Бул ырлар эрмек үчүн жазылган жок. Саптарын акылымдан калчап алдым. Эр жетип адам болуп садакалар, эмгегин актагыла калкыңардын. Ырымды жазганым жок алаксытып, миң ылгап сөздөрүмдүн курчун алдым. Чоңоюп эстүү болуп садакалар, намысын сактагыла журтуңардын. Дөвүр төлүм баштаса, күн өтүп заман алга барган сайын, түшүнүп сүйүп келем мекен жайын, кирим жууп кинди каным тамган жерсен, мекеним айманыңдан айланайын деп өскөн жердин баалуулугун элестетет. Балким той башыдагы бекеринен туулу өскөн жерден башталбаса керек. Мен азыр тосордо турбаймбы? Менин ушул анча-мынча жазмага кирип калышым, жазып калышыма şu тосордун эли ыраазы болуп атам да. Себеби тосордун абышкалары илгерки байбичелери абдан салттуу, ушундай илгертиден калган сөз багып сүйлөгөн эл болгон да. Анан мен аларга эт болгондо, бозо болгондо чырак кармап берип жүрүп, ушу дайыма ошолор мени дайыма чырак карматчу да, анан сөз сүйлөй берчү, ошонун баарысын угуп, мен ушул ошого абдан биринчиден ошого ыраазы болуп атам. Экинчиден эми бул ар бир кишиде адамда тагдыр деген болот. Эми мага тагдыр ушундай жазылган экен. Бирөө дыйкан, баба дыйкан болот, бирөө малчы ушундай болот экен, бирөө чиновник болот экен. Мен өзүмчө ойлоп карасам, мен ушул же бир жакшы малчы болмокмун, жылкычы, же жакшы бир чиновник болмокмун да. Же дыйкан болсом, абдан жакшы дыйкан болмокмун. Сен өзүң билесиң, менин огоротумду карачы кандай. Менчелик жазуучулардын ичинен менчелик садовод, огородчу жок. Өзүм ошонун барысына анан жалпы элге, кыргыз элинде, кыргыздын илгертен калган салтында, оозеки чыгармачылыгында, андан кийинки жазуучулардын чыгармачылыгында мага өтө чоң таасирлерди берген. Мен ошого абдан ыраазымын. Эгер башка бир өлкөдө, аларда деле ушундай болот экен, бирок мени айтып атышпайбы, жанагы адамдын турмушу деген романды аябай кыргызчылык эмес, кыргыздарга абдан батып, кыргыз тилин ушунчалык кеңири билип, ушундай жазылган роман деп. Ошонун баарысы ошол илгертиден калган салт. Мага ушундай, мен көп элди кыдырбадымбы.
Dünyanın köpçülüğün ıdırın 80% desem bolot. Avrupa'nı, Amerika'nı, Asya'nın köp yerlerin başı barın Japonya'ya şeyinki. Afrika'nın Severni Tündük Afrika degen yer. Şunun barına barganda men özümdün ösken yerimde özümdün elimdi salıştırıp daima surayım. Sizlerde bulganday, tegil kanday dep. Oşonda men bir dağ elden şu bizdin eldey Kırgızlarday. Kırgızlar negizden öte akıldı, öte kahraman, anan öte talantlı el eken. Sezbesterisin tuğan жердin süykümün, oboçolup aylap çıldap ketpesen, bağlabassın göldün sulu jamalın, baralbasan boy sergitip geçpesen. Tuğulgan jer tosorumdu sagındım, balıkçı oynop, men birinci irimdi, şaharda okup, 5 yıl jürdüm, uşunda tosorumdun kımbattığı bilindi deydi. Talant bir orunda turbagan, taşkındagan daryası mal. Ulu akın Omar Sultanov'un kaleminen Kırgız film kinostudiyası tarafından ekrandaştırılgan tökme, жазуучу, Akkular Kongon Aydıngöl jana başka direktүү көргөн filmlerden scenarilleri жазылган. Kırgız prozasında murda bolbogon kurç okuyalуу janrdagy amalsız karakçılar, acıdar aralı, Sırdı Çabendes, Arka Dünyadan Kavar degen romanların seriyasını orus tilinde жазып, çet ellik tillerge taratkan. Omar Sultanov'un çıkarmaları orus, Anglis, Nemets, İspan, Fransuz, Mongol, Polyak, Ukrayin, Venger, Slovak, Çek jana başka tillerge oturulgan. Omar Sultanov биздин эл акыныбыздын Кыргызстандагы улуу акыныбыздын мааракеси эмес, бул дүйнөлүк маанидеги чоң бир маараке деп эсептейм. Себеби былтыр өткөн жылы Казан шаарында, Татарстандын борбору Казан шаарында түрк элдеринин, түрк мамлекеттеринин чоң конгресси болуп, ошондо 2015 жыл эл акыныбыз Omar Sultanov жылдып жарыялашкан болчу. Аны уюштурган түрк сой уюму, Евразия жаштар биримдиги, Татарстандын маданият министрлиги, ошондой эле түрк элдеринин мамлекеттеринин чоң конгрессинде ушундай жыйынтык чыгарылган болчу. Ошон үчүн ушул айткым келет, ушул бул мааракебиз Omar Sultanov улуу акыныбыздын мааракеси болгону менен, бирок бул деген дүйнөлүк маанидеги маараке. Эмне дегенде мурда Кыргызстанда мурда Чыңгыз Айтматов улуу жазуучубуздун атындагы эл аралык чоң жыйындар, мааракелер белгиленчү. Ошондон кийин мына 7-8 жыл болуп кетти. Ошондон кийин Omar Sultanov биздин агабыздын мааракеси эл аралык деңгээлде белгиленип атат. Эмне дегенде Omar Sultanov агабыз бул жөн эле кыргыздын акыны эмес, жөн эле бир кыргыздын бир мындай жазмакер, каламгер эмес. Жөнөкөй эле жаштар союзунун, кыргыз жаштар союзунун мүчөсү эмес. Omar Sultanov деген дүйнөлүк акын, эл аралык акын. Ошон үчүн бул эл аралык деңгээлде белгиленип. Мен айткым келет, ушул бир 10 жылдан ашып калды. Ушул Omar Sultanov агабыздын орун басары болуп, улуттук жаштар союзунда дагы, андан кийин эл аралык поэзия академиясында дагы, андан кийин да көп иштер боюнча ушул жанында жүрүп көп жыйындарга, көп эл аралык чоң бир конгресстерге кыргыз элинин атынан барып атабыз. Ошондо айткым келет, ушул Omar Sultanov агабыздын поэзиясын бул дүйнө сыйлайт. Сөзсүз кыргыз эли сыйлап ана эмес, эл мактуулуу ырдап жүрөбүз. Бирок биз билбейбиз бул ыр кимдик экен, элдик деп сиңип кеткен да. Чыгарманын күчү ошондо да. Себеби чыгарма жазганда ал калып калышы мүмкүн. Бирок элдик болуп кетиши бул каламгердин, акындын чоң ийгилиги. Öz elimizde de Omar Aga'nın kitaplarını okuvaganlar az gezleşer. Akının balalık sezimlerini oygotup, gır жазууга türkü vergen Karalı Arça jerin eskergeni var. Artıkça Arçanın tünkü jeti, Kаңылжарды ördöp kelgende özünçele düynögө razı bolup, başından ötken kıyın turmuş, jetimçilik, korçuluk suyaktуу nerseler bir görgön sasık düştüğü da
из калтырбай көңүлүң көкөлөп, бир келгенде бүткөн боюм дүркүрөп, кубанып, ыйлап жиберишим эмнегедир. Каралакча деген ырды жазганымда ошондогу чукураны ойногон назик бир сезимдин алгачкы кайрыктардан болсо керек деп жазганып да ойлойм да азыр. Караларча калган жаштык балалык, кайт чудаймын, барсам баарын таап алып, мен барамбы, сен барсыңбы андагы кет олтуруп, мезгилди ойлом таң калып. Жаз аяктап, жашы чере май бүтүп, мал аягын түрлүтүп, көчүп барып этегиңе кончелек, көк жашанга көзүбүздү сүйүнтүп, аска башын айга сунуп жиберип, тастарата асман көккө тирелип, жатар эле көлөкөгө капталып, кичи тоолор улуу тоодон именип. Канча болду андан берки мезгилге, кой кайтарып жүрүп эрте бешимде, көздөн учуп көлдүн көккө келеси, мен жакага качкан күнүм эсимде. Бул туулган жердин касиети. Акындын туулуп өскөн кереметтүү жериндеги анын 80 жылдык мааракесинде мына ушундай ойлор менен калемдештеринин келген меймандардын жүрөктөрүндө турду. Эч бир ырырдабаган киши болбойт да. Ал тил элдерде ырырдабагандар да көп экен. Аны ошон үчүн мен ойлоймун, бул кыргыздар аз болуп калган да. Бул менин өзүмдүн ырым бар бир. Бүткүл жерлерде кырылганын эсептесең бир канча миллиондон ашып кетет деген. Ошондой эл көптү көрүп, ушул эл элдигин сакташ үчүн кырылып жүрүп ушул заманга келип, ушул ала тоону, ошонун баарысынын акылмандыгы ушул ала тоонун арасында жашаса аман калат деп ойлогон да. Мына ушунун баарысын ойлоп, мен өзүм тагдырыма ыраазы болом. Мен өзүмдү чыгармаларымды такыр шашып жазган жокмун да. Бирок шашсам болмок экен. Эми азырда бир 3 романдын үстүндө иштеп атам. Экөө параллельно жазып атам прозада. Анан башка ырларды жазып атам. Чыгылып уланып атат деңиз, э? Улан, мен башкалар ойлойт экен, мен ойлой албайм. Кандайча жазбай токтоп калат деп. Көк деңиздин жерге түшкөн мөөрүндөй, дайым куунак, дайым ачык көңүлдөй, көл жээгинде тосор деген айылым бар, түшүмдө да бирге жүрөм бөлүнбөй деп баштап жаздым да. Ошол жагы бар эмне дейт, ошого сүрөткө тартып жер илебиз дейт да. Бирок мен чынында эле ошондой тосорду кичинекейимден, ушу жерде кенедейимден тосордун жээгинде көлдү ушинтип улак кайтарып, эшки кайтарып, эшек минип кара эшегим деген ырым бар, билесиң өзүң деле. Ошолордун баарысы мен айлам жок, эч кандай ата айлап отурбайм, өзүнөн өзү келет да. Омокен 60-жылдар муунуна кирет да. 60-жылдар деген бул адабиятта гана эмес, сүрөттө, музыкада бардык жаган укмуштай бир жаңырыктар болгон жылдарда булар керемет муун 60-жылдар деген. Эми ошонун ичинен дагы күлүктөн күлүк чыкса 4 аягы тыбырайт дегендей, ошолордун ичинде дагы күлүктөн күлүгү бар да. Анан ошол Омокем жөнүндө айтканда мен бир нерсени белгилегим келет эле да. 60-жылкы муун дүйнө адабиятын, дүйнө маданиятын кыргызга жакындатып келди. Кыргыз адабиятын алып киргизди. Дүйнөлүк адабияттын салтын, жетишкендиктерин баарын. А кыргыз адабияты дүйнөгө эмне берди деген экинчи маселени карай келе турган болсок, албетте прозада Чыңгыз Айтматов бердик. Ал эми поэзияда кимди берди дегенге келгенде, акыл калчап, тегерете ойлой келсек, анда Омокемдин гана ысымын атабаска, аргабыз калбайт да. Мен муну эки нерсе менен айтат элем. Биринчи, дүйнөлүк поэзияга коркпой үрпөй туруп эле Омокеңдин Сен жөнүндө поэмасын, дүйнөлүк арзуу лирикасын байыткан лирика деп айтсак болот. Мисалы, орустарда ошо сүйүү лирикасын жазган Есениндин Парсы кайрыктар деген бир ырлар циклы бар. Баш аягы 17 ырдан турат. Омокеңдин Сен жөнүндө поэмасы 107 ырдан турат. Салыштырыңыз канчасы көп. Эми ар бири
ар башка тереңдиктеги ырлар. Ушул эгерде де айтышат да, Есенин парсы кайрыктарынан башка бир да бир чыгармасын жазбай койсо дагы, ал ушуну менен орус адабиятында калмак деп айтылат. 17 менен. Омокеңдин Сен жөнүндө поэмасы бул дүйнөлүк деңгээлдеги поэзия. Омокеңдин эмес, жалпы кыргыз адабиятынын дүйнөлүк адабиятка кошкон салымы деп айтсак болот да муну. Бир. Экинчи, кийин көп жакшы кыргыз адабияты сынчылар маани бербей жүрүп атышат. Адамдын турмушу деген керемет романы бар. Бул кыргыз адабиятында кандуу жылдар таң алдында Токомбаевдин, андан 58-жылы жазылган Сүйүнбай Эралиевдин Ак мөр поэмасы, поэма деп эле койгонуң болбосо, бу да романга тете чоң поэтикалык чыгармада. Андан кийин 20-жылдын 2 жарымында жаралган өтө зор чыгарма бул Омокеңдин Адамдын турмушу деген романда. Эми калган 1-2 авторлордун калган романдары бар. Эми аны чыныгы багыл чыгармачылыктын табиятынан чыгып карай келгенде чоң талапка жооп бербей калат да. Омокеңдин Адамдын турмушу деген романы бул кыргыз адабиятынын дүйнөлүк адабиятка кошкон салымы деп айтар элем да. Мына Омокеңдин кыргыз адабиятындагы элеңдин орду дегенде албетте көп нерсени айтууга болот, бирок мен ушул 2 нерсени айрыкча баса бербей айтып кетер элем. Поэзияга келеткан жолдо ал өнөр алды кызыл тил менен касиеттери бар табышмактуу сырдуу дүйнөнүн жолдорун аралап бүгүнкү күнгө чейин келатат. Анын буга Жылдыздуу түндөр, Жолугу, 30 станция, Аэропанорама, Сен жөнүндө поэма, лирикалык чыгармалары, Ак жол повестен баштап бир нече драмалары, көп томдук жыйнактары буга күбө. Ак булуттай кезген жашоону аралап, жүрөк кылын терметкен Омор Султановдун ыр дүйнөсү бизде гана эмес, түрк дүйнөсүндө жаңырып, түрк дүйнөсүнүн адабиятында Омор Султанов 2015-жылдын жыл адамы деп аталыштагы бекерден эмес. Бул 20-кылымдын 2 жарымында адабиятка учкан жылдыздай тездик менен келген улуу залкар калемгердин өлбөс өчпөс талантын айгинелейт. Takdir menen жолго чыккын силерди ак булуттар жолдошту мендеби алтын Türk dünyası деген көп өтө чоң 21-кылым түрк дүнүйөсүнүн кылымы болот деп айтып кеткен Тургут Азал деген президенти. Ошонун эмесин карасам түрк дүнүйөсүндө мен өзүм адабиятта көп баскычтарды басып өткөн экенмин. Европада адабиятын Европа СССР кезинде СССР жазуучулар союзунун мүчө корреспонденти Европа поэзиясынын башкаруучусу болгом. Европа поэзиясынын. Ошонун бекерден болгон эмес ал деле. Анан мен ошол аркай жакта эмени түрк дүнүйөсүндө айтып сөз сүйлөп жүргөн кезде ушулар менин деле карашты окшойт го. Менин билимимди, анын чыгармаларымды. Мына кечээ күнү Турциядан китебим чыгып келди деп эмеден берди. Сүйүнчүлөп беришти. Ошонун баарысы bir Kazan'da kongres болуп чоң, бүткүл дүнүйөнүн конгресси. Ошондо көп кишилер болду. Европадан да болду. Македонияда да бар экен, Иракта, Иранда бар экен түрктөр.
Анан Башкортстан, Татарстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркменстанда. Ошонун баарысынан бул өзү мындай выборной шайлоо менен өтө турган нерсе. Анан ошолордун баарысы бир добуштан мени көрсөтүшүп мени шайлашты да. Мунун баарысы жана мен айтып аткан адабияттык билим менен, ошонун баарысы менен анан жазмаңды да карашат. Тиги болсо керек да, бекер жерден болбойт. Анын үстүнө бул менин эмес, адегенде Кыргызстандын идеясы болгон. Бүткүл дүйнөдө түрк дүйнөсүнүн адабият бирлигин, союзун түзүү керек деген. Ошонун дагы аракетинде мен болуп, ошону түздүк. Ошонун бир төрагасы менмин. Бир төрагасы Азербайжан, бир Азербайжандан Анар деген жазуучу, Түркиядан Омероглу Якупбей деген жигит. Үшөөбүз, үч түрк дүйнөсү боюнча 3 тең төрага. Анан эми ушунун баарысы бул эмне деген сөз? Бул жеке мен үчүн эмес, бул бүткүл түркүнүн адабиятын жайылтуу деген мааниде. Кыргыз акындарынын ичинен классик. Бул киши жазган ырлар. Мына азыр кайсы артистти укпасаңыздар, Омор Султановдун ырларына сөздөрүн жазган ырлар. Бул кишинин жазган ырлары, поэмалары. Бул элдин кенчи да. Мына биз көп байкабай жүрөбүз. Мына быйыл Омор Султанов түрк элдеринин жыры деп айтылды. Омор Султановдун жыры деп. Себеби бул киши акын, публицист, драматург, сценарист. Ана чоң коомдук ишмер. Мисалы, бул киши жөнүндө айта турган болсок, көп жылдары Жазушылар союзунун төрагасы болгон, катчысы болгон. Көп жылдары партиянын борбордук комитет мүчөсү болгон. Көп жылдары Ысык көлдү коргоо фондунун төрагасы болгон. Бул коомдук иштери, чарбачылык иштери бул айтып отурса төнгүсүз нерсе. Анан дагы кошуп айта турган нерсе, бул киши абдан чоң патриот. Көл жери деп, кыргыз эли деп, биздин ата мекен деп жан уруп, карчылып жүргөн адамдардан да. Ошондуктан биз мына ушу бир жумадан бери Бишкекте болду. Мына бул кишинин туулган жери, өскөн жери тосоро келип, артынан ээрчип, ушу кишинин тою 80 жылдык баракеси жакшы өтсө экен деп чуркап жүрөбүз. Бул киши татыктуу адам. Биз бул киши менен сыймыктанабыз, мактанабыз. И бул киши ошонун баарына татыктуу адам. Kasıntı öldüm cegi Körbödüm ötkörbödüm emnelerdi Adaşım süygönümden geldim sağa Süyündün aylağımı kayrı berçi Süyündün aylağımı kayrı berçi Süyündün aylağımı kayrı berçi Омар Султановичтин 80 жылдык быйылкы юбилейи түрк элдеринин бүткүл түрк элдеринин алкагында болуп атат. Ошо бүткүл түрк элдеринин адабиятынын бирдиги былтыр 14-жылы
Omar Sultanov'un yılı dep belgilепtir 15. yılda. Oşol özü Kırgız adabiyatçılarına, Kırgız akınlarına çoğun sıymık jana çoğun jakşı demilge. Muna oşon üçün bu yılgı buyaka gelip atkan sebebimiz biz buga çeyin şahardagı bolduk. Şahardagı uşunday çağırmachılık joluguşуулар boldu. Anam buyakta rahmat Tosor ынтымагы деген коом түзүлүптүр. Ошол коомдун демилгеси менен түзүлүп аткан бүгүнкү майрам экен. Бул чоң майрам, акын эле эмес. Бул киши чоң котормочу. Чоң поэзиянын котормочусу. Мисалы үчүн бул киши орус акындарынын Пушкиндин, Лермонтовдун чыгармаларын которуу менен бирге Нобель сыйлыгынын лауреаты Пабло Нерудан чыгармаларын которгон, чыгармаларын килейген бир китебин которгон. Ошол эле Нобелдик сыйлыктын лауреаты Чили акыны Габриэла Мистраль дегенди которгон жакшынакай китебин. Мына булар кыргыздын тун чыгармасындай болуп, колдон колго өтүп калды. Ошон үчүн Омакемдин чыгармачылыгы көп кырлуу, абдан байсалдуу. Жашоодо сынчылардын эң улусу мыктысы жана адилети мезгил деп айтылат. Мезгил өзү таразалап, калыстап барып баа чыгарат. Буга бүгүн сиздин өтүп жаткан өмүр сересиндеги 80 жашыңыздагы торкул той менен өмүрүңүздүн өчпөс экинчи жолу чыгармаларыңыз. Kasıntı öldüm cegi Körbödüm ötkörbödüm emnelerdi Adaşım